В целях обеспечения пограничной безопасности деген сөздү кандай түшүнсө болот? Үчүнчү пункт. Юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, осуществляющие свою деятельность на приграничной территории в целях обеспечения пограничной безопасности, обязаны оказывать содействие уполномоченному госоргану. Көмөктөш болуп жардам бериш керек чек арачыларга дегенде, ошондо кандай жардам бериш керек деп так жазылганбы? Содействие деп атасыздар да, охране госграницы деп. 50-чү беренени ачсаңыздар. 50-чү берене 3-чү, 4-чү пунктунда кечиресиз. Жооп бересизби? Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, бул маселе боюнча бизде Кыргыз Республикасынын Кабинет министрлигинин токтому бар, добровольная народная дружина деген. Ошонун негизинде жарандар чек ара кайтарууга колдонушат. Жана ошондой эле резервный формированиялар бар. Алда токтому бекитилген. Ошонун негизинде чек араны кайтарууга колдонот. Жана погрануполномоченныйлар бар. Юридикалык жактар токтому менен бекитилген. Ар кайсы район, региондордо шефская помощь катары чек ара заставаларына, чек ара отрядтарына бекитилген. Ошонун негизинде алар бизге көмөк көрсөтүшөт. Жана чек араны камсыздоого материалдык каражат тиешелүү эмелер менен жардам көрсөтүшөт, көмөк көрсөтүшөт. Милдеттүү эмес, бул мындай өз ыктыяры менен жардам жөнүндө сөз болуп атат, туурабы? Ооба. Бул биз баткен жөнүндө сөз кылып атабыз да? Жок, бул милдеттүү түрүндө токтомдо юридикалык тараптар бар. Ошолор токтом менен бекитилген, бул перечини бар. Кайсы юридикалык мекеме болот, жеме болот, ошо чек ара заставасына бекитилген. Бул Кыргыз Республикасынын бүт чек ара тиркеси боюнча. Баткен эмес только. Именно жайгашкан боюнча. 4-чү пунктунда менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактардын мамлекеттик чек араны кайтарууга көмөктөшүү тартиби Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан аныкталат. Ушуну тактап коесуздарбы? Кандай тартип, эмне жөнүндө сөз болуп атат да? Азыркы учурда менчигине карабастан да, бул жеке адамды, жеке ишкерлер, жеке адамдардын жардамы жөнүндө сөз болуп атат да. Уюмдар, коомдук уюмдар жөнүндө сөз болуп атат да. Жок, түшүндүм сиз боюнча. Азыркы жанында бул токтом жок менде. Сизге жазуу түрүндө билдирсем болобу? Бул деген шефская помощь боюнча постановлениенин өзүнчө бар, бекитилген. Ошол жакта перечин бар, порядогу бар, кантип кайрылат, кантип жардам көрсөтөт. Да, кабинет министрлигинин бекитилген. Бирок тактап жазгансыздар, туурабы? Так, точно. Анан ошол эле 51-чи берененин 2-чи пунктун ачсаңыздар. Ачтык. Ошол 2-чи пунктунда чек ара ыйгарым укуктуусунун мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө, аны мазактоо, коркутуу, зомбулук кылуу жана анын өмүрүнө, ден соолугуна, мүлкүнө кол салуу боюнча жоопкерчилиги жөнүндө айтылып атат да, кандай жоопкерчиликке тартылышат? Бул маселе боюнча сиз мурдакы биринчи окууда көтөргөнсүз. Сиздин ошондо сиздер мага ошондо дагы жазуу түрүндө бермексиздер, бирок берген жоксуздар да. Ошондуктан мен азыр кайталап сурап атам. Сиз бияқта деген биз силердин эмеңизди угуп, укук бузуулар чөйрөсүндө мыйзамдар деп көрсөткөнбүз. Бул боюнча тактап, эске алып, тактап уже бул мыйзамга өзгөртүү киргизди 2-чи окууга. Бул болсо деген Кыргыз Республикасынын азыр бир мүнөт кайсы эле? Эгер бир жаран чек арада иштеген кызматта болгон адамдарга орой мамиле кылса, бул кандай айтышып кетсеби, урушуп кетсеби, коркутуп, зомбулук деген бир нерсе болуп кетсе, жоопкерчиликке тартылат экен да. Ошол чек аранын ошол тушта жашаган биздин жарандарыбыз кандай жоопкерчилик деп сурап атам да. Кодекс о правонарушениях беренеси бар өзү боюнча. Штрафтарбы? Штрафтар бар, анан кийин кылмыш жаза кодекс. Какой степени суммалары барбы? 3,5 миңден от физического лица, юридического лицадан жараша болот, 3,5 миңден 20 миңге чейин. Кантип токтойсуздар? Эгер жаран ошол бир жерде бирок ОСОдо иштесе, юридический лицо болуп иштесе, ошол жерде кызматтан
жеке адам катары урушуп кетсе кантип такталат? Кайсы жерде иштеген тактап туруп анан ошондо ким чечет? Сот чечеби? Бул жеке физикалык лицо катары штраф салынабы же бул юридикалык лицо ушакта ошол кызматты иштейсиң деп көбүрөөк штраф салынабы деген критерий кантип тандалат? Кодекс о правонарушениях боюнча бул чек ара кызматына жүктөлгөн кароо маселеси. Если юридикалык таптан бир ошо жумушта иштеп договору бар наемный работника. Если ошонун негизинде мунун кызмат, то есть нанимать эткен болгон байланыштуу буга юридикалык тарап жооп берет. То есть эгер чек ара менен договор менен иштеп, мисалы строитель болсо, Так ал точно. урушса, жөнөкөй жаран катары уруша албайт экен, ал именно ошол Точно, строитель бул боюнча деген юридическое лицо катары жооп беришет, юридическая фирма. 3000ден канчага чейин дедиңиз? 20 миңге чейин. Рахмат. Берки суроом боюнча мага жазуу түрдө берип коесуздарбы? Жарайт. Рахмат, ишиңерге ийгилик, колдойм. Рахмат.